Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Калыс Челе программасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы кыргыз-казак мамилесин солгундай түшкөнгө алып барды. Казакстандан алынып келинген кээ бир азык-түлүк товарларынын баасы көтөрүлүп, ал эми Казакстандан алынып келүүчү шабыркүл жана кара жыра көмүрлөрү Бишкекте сатылбай калды. Ошондуктан Кыргызстан өзүн өзү көмүр менен камсыздай алабы деген темада биз бүгүн отун энергетика боюнча көз карандысыз эксперт Расул Умбеталиевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Азыр Казакстан менен Кыргызстандагы абалды билесиз, бүт эле кыргызстандыктар сыяктуу. Азыр кара кечеден бөлөк көмүр сатылган жок Кыргызстандын ичинде элдерге. ТЭЦке келип атыптыр, мурдагы сүйлөшүлгөн боюнча. Баасы 3800 сом болуп кетти. Деги эле Кыргызстан өзүн өзү, Казакстандын көмүрү жок, камсыздай алабы Кыргызстан? Эми мен бул сурооңузга мындай тереңирээк жооп берейин. Эмне дегенде 80-90 жылдары Союз убагында Кыргызстанды баягы көмүр өнөр жайды бул Борбор Азиянын өзүнчө качегарка деп эсептелген. Эмне дегенде 80-90 жылдары биз 4,5 миллион тонна көмүр өндүрчү элек. Бардык ишканалар. Ошо биз эми көбүнчө ошо жылдары 2,5 миллион тонна өзүбүзгө толугу менен биз көмүр менен камсыз кылганбыз. 2 миллион ашык көмүрдү биз Тажикстанга, Түркменистанга, Казакстанга, Россияга биз ошо 2 миллиондон ашык көмүрдү биз экспорттоп ошол жака сатчу элек. Бул көмүрдүн баары кайсы жерден чыкчу эле? Бул көмүр көбүнчө түштүк аймактарда, бул Кызылкия, Сулукта, Көкжаңак, Ташкөмүр, көбүнчө ошо 5-6 шактан чыгарчу эле, бияктан берде Жыргалан иштетчү эле, анан Каракече. Ошондо Каракече менен Жыргалан болгону 100 000 тонна көмүр чыгарчу эле. Ошо толугу менен ошо түштүк аймакта жайгашкан ошо көмүр өндүрүүчү ишканалар толугу менен айтып атпайм, Кыргызстанда эм толугу менен элди дагы ишканаларды, анан кийин Борбор жылуулук ТЭЦ Бишкекти толугу менен камсыз кылган. Андан сырткары дагы кетирчи деп атпайсызбы? Ошо 2 миллион ашык да биз азыр эмне болуп жетпей анан Казакстанга мындай болду да, эмне дегенде баягы Союз курагандан кийин бул баягы түштүк аймактардан түндүк аймактарга көмүр келбей калды. Эмне дегенде көбүнчө ошо 90% түштүктөн түндүккө темир жол менен вагондор менен ошо алып келчү элек, ошо Өзбекстан, Казакстан аркылуу түндүк аймактар толугу менен келчү элек. Ошо ТЭЦ Бишкекке ошо жылдары 80-90 жылдары 1 миллион 200 000 тонна жакчу эле. Борбор ТЭЦ. Ошон толугу менен Кыргызстандын көмүр өндүрүп аткан ишкана толугу менен камсыз кылчу эле. Ошол жолдун темир жолго байланыштуу азыр түштүк өзүн өзү камсыздай алабы анда? Түштүк мына бүгүнкү күндө толугу менен өзүн камсыз кылып атат. Ошо тиги азыр мына Алайда чоң баягы ишкана ачылган. Ошо 500 000 тоннага чейин бүгүн көмүр өндүрүп атат. Ошо толугу менен ошо Алай, ошо тиги Баткен, Ош толугу менен ошо ишкана камсыз кылып атат. Анда эгер суроону туура койсок, түндүк аймагын жалгыз эле Кара Кече камсыздайт турбайбы анда биздики? Түндүк аймактарда эми Кара Кече деп бул баягы бул бирден бири ишкана. Бул Кабакский баягы көмүр өнөр жай деп эсептелет. Ошо негизинде айда азыр 18 ишкана иштеп атат. 6 ири ишкана иштеп атат. Бул Кара Кече ишканасы, То Инвест, Паншер, Шарбон, ошондой 5 сары да болушу. Жок, 5 сары жабылган, алчы 5 сары жабылган иштебейт. Ошо 6 мекеме, ошо 6 мекеме толугу менен ошо азыр бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошо 450 000 тонна Борбор жылуулук станцияга 450 000 тонна келишим түзүлгөн. Ошонун азыр бүгүнкү күндө ошо көмүрдү ошо эмеде Кабакский эмеден көмүр өнөр жайдан толугу менен азыр ташып келип атат.
Эгер мамиле казактар менен оңолбой калса, болуптур, ТЭЦке го ташый берет экен өздөрүнүн келишиминин негизинде. Бирок элге такыр түндүктүн элинде кара кеченин көмүрү жетеби, камсыздай алабы быйыл? Эгер мамиле оңолбой калса. Эми мындай да. Мен сизге тереңин жооп берейин. Эмне үчүн жыл сайын ушундай бир акыбалга келип атабыз да? Ошо биз баягы Казакстандын көмүрүнө биз көз каранды болуп атабыз. Эмне дегенде бу жерде баягы өкмөттө жакшы иштеп атат. Анан мынау өнөр жай энергетика жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетте жакшы иштеп атат и мамлекеттик ишкана кыргыз көмүрү жакшы иштеп атат. Эмне дегенде толугу менен ошо программа, стратегия, ошо көмүрдү кандай өндүрүш керек, көмүрдү кандай толугу менен ишканаларды жөнөкөй жарандарды камсыз кылыш үчүн ошондой атайын стратегия, атайын программа бүгүнкү чейин жок. Эмне дегенде жыл сайын ар бир мамлекетте ошо отун балансы чыгарылат. Эмне дегенде мына көбүнчө бул баягы отун көбүнчө биз көмүр боюнча биз баягы кышкы мезгилин айтып атабыз. Жайкы мезгилинде эч кимдер аны эстебейт. Эмне дегенде көп аны пайдаланбайт. Ошо кышкы мезгилинде көп пайдаланат. Эмне дегенде ошо тиги биз ошо кышкы мезгилине даярдык көрүш үчүн биз ошо топливный атайын баланс эсептеп чыгыш керекбиз. Канча көмүр өндүрүш керекбиз? Канча бул баягы мазут өндүрүш керекбиз? Канча газ сатып алыш керекбиз? Канча мазут сатып алыш керекбиз? Бардыгын толугу менен ошо кышкы мезгилине керектүү көлөмдү ошо буюмдарды да, ошо көмүр болобу, газ, мазут болобу, ошонун бардыгын толуктап эсептеп чыгыш керекбиз. Но бүгүнкү күндө ошо тиги отун атайын баланс эсептелген эмес. Ошо негизинде ошо тиги айтып атпайбы, азыр дагы могу өкмөттөгү ошо комитеттин жетекчилери билбейт. Канча өндүрүш керек, канча сатып алыш керек, канча көмүрдү биз өндүрүп өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн мекенибизди камсыз кыла алабыз, ошо бүгүнкү чейин так аныкталган эмес. Мен ошо өзүм ошо отун энергетика боюнча баягы серепчи болуп катары ошо тиги алектенип жүрөм. Ошо толугу менен ошо стратегия, көмүр маселеси, энергетика маселеси мен толугу менен эсептеп чыккам, кандай кылыш керек, кандай чараларды көрүш керек. Ошо тиги чыгашалуу мекемелерден азыр бүгүнкү энергетика многу мамлекеттик ишканалардын бардыгы чыгашалуу болуп банкрот болуп атпайбы? Зыян тартып атат. Ошону кантип ошолорду бардык мекемелерди баягы кирешелүү кылып, прибыльный кылып, ошо мамлекетке көп каражат төлөгөнгө ошо тиги атайын жолдорду эсептеп чыккан, өсө бардыгын мамыктак чыккан. Өзүңүз эсептеп бардым да. Эми чындыгында өкмөттө жогорку кеңеш ага көңүл бурбай койду, канча сунуштадым. Эми бу жерде мындай болуп атпайбы, эми биз үйрөтпөгү эле, биз акылдуубуз деп ушундай мамиле түзүлүп атат. Чындыгында жалаң жаштар келди, билесиз. Эми жаштар келди. Эми жаштарды үйрөтүп турган адамдар керек да. Антпесе болбойт. Эмне дегенде бу жерде мындай жалпы айтып кеткенде баягы чындыгында жаштар келиш керек. Алардын ойлору жаңы. Жок, келди, көз карашы башкача. Кыргызстандын көмүрүн кандай сарпташ боюнча программа аларда жок, сизде бар болуп атканы. Эми мындай жалпы айтып кетерин. Ошо Кыргызстанда жалпы Кыргызстан ошо көмүрү жалпы ошо 2,5 миллиард тонн көмүр бар. Эми бул баягы бул көмүр өзү баягы чалгындоо жагынан категория бөлүнөт. А, Б, С деген. Ошо категория А, Б, С уже изилдеген. Бардыгы баягы эсептеп чыгылган. Ошо ГКЗ деп коет, мамлекеттик ошо тиги эмесине запасына коюлган нерсе. Ошо негизинде эми берди мындай болуп атпайбы? Мен да ушу көп жылдан бери ошону айтып келип атам. 20 жылдан айтып атам. Ошо өзүбүздүн ушунча байлыгыбыз туруп, ушунча кара алтын туруп, эмне үчүн биз миллион дегенде көмүрдү Казакстандан бул эң негизги эмне дегенде биринчиден мындай да. Эмне үчүн биз ошо Казакстандан баягы көмүр алып, ошо биздин каражаттарды өзүбүздө көмүр турса эмне үчүн сатып алабыз да? Эмне дегенде биз ошо биздин акча каражаттар ошо башка мамлекеттин экономикасына чыгып атат. А биз өзүбүздүн тиги көмүр өнөр жайын өндүрсөк,
өз менен камсыз кылсак, биринчи этапта өз менен камсыз кылуу үчүн толугу менен ТЭЦ дагы 1 миллион тонна, дагы 1,5 тонна баягы ишкана баягы жөнөкөй жарандарга толугу менен 2 миллион 500 000 тонна толугу менен ошо тиги ички баягы керектүү көмүр боюнча толугу менен ошо тиги камсыз кылсак болот. Эми мыногу түндүк аймакта толугу менен мыногу аны үчүн эмне кылыш керек? Эмне үчүн иштеш керек? Иштеш керек. Эмне дегенде мындай да. Мыногу азыр мыногу бир жагынан мыногу шайлоо боюнчанан кээки баягы келишпестик болуп, шайлоонун жыйынтыгы эки мамлекеттин келишпестигине алып келди. Эми аны баары ошо уланып атат да. Эми бу жерде ошо тиги кайта ошо келишпестик бизге жардам берип атат да. Эмне үчүн? Эмне дегенде ошо азыр тиги казак өкмөттү жетекчилери айтып атат, биз чектөө киргизебиз, биз көмүрдү бербейбиз деп атат Кыргызстангачы. Ошо менен биз пайдаланып, биз көмүр өнөр жайды биз өндүрүш керекпиз. Мен сизге ачык айтам, мынагу тиги Кабакский мынагу көмүр өнөр жай, Кабак Жумгалдагы, анын ичине мынагу көп эмелер кирет. Ары Кара Кече да кирет. Таш мойнок, көк мойнок дегендер баягы ошо жерде көмүр жайгашкан көмүрчүлөрдө баягы ишканалар иштеп атпайбы? Мен сизге айттым, 18 чакан ишкана иштеп атат, менчик. Ошо ичинен Кара Кече бул мамлекеттик ишкана. Бул кыргыз көмүргө түздөн-түз карайт. Ошо негизинен баягы ошо Кара Кечедагы ошо көмүр ошо эң жакшы жерде Кара Кече центральный участок бар, ошо жерде жалпы 200 миллион тонна көмүрү бар. Бир жерде элечи касылып келбейт биз жака. Эми камсылып келди мындай болуп атпайбы? Эми бу жерде мен сизге айттым, стратегия жок, программа жок депчи. Анан мынагу мен да айтып келип атам, мынагу ишкананын жетекчилерине мындай тажрыйбалуу ишмердүү жетекчилер коюлуп атат. Эмне дегенде мынагу 2010-жылдан кийин парламент шайлоодон кийин ошо мурун баягы үй бүлөлүк башкаруу эмес беле. Азыр мынагу партийный клановый башкаруу болуп калды. Эмне дегенде ошо тиги ошо жогорку кеңешке фракциялар киргендер ошо толугу менен квотага бөлүп алган. Ошо мынагу кыргыз көмүрдүн багы ачылган жок. Мына 2010-жылдан беричи эмне дегенде аякка кимди койгон жок. Юристти да койду, экономистти да койду, депутат да койду. Мына кече көмүр жагын түшүнбөгөн кишилер. Мен сизге айтам, тажрыйбалуу, ишмердүү, эмне дегенде бул баягы көмүр өнөр жай бул жөнөкөй ишкана эмес. Бул баягы тиги конфет я тиги печенье чыгарып турган фабрика эмес. Аяда өзүнчө бир баягы эмелеринче өзгөчө иштери бар, өзгөчө технологиялары бар. Ошону түшүнгөн адам, билген адам иштетиш керек. Мына айтып атпаймынбы, мына жакында эле 2 жума мурун мына Сапаресакка барып, Минкушка барып, ошо Кара Кеченин Мырза Жаныбаев деген тиги 5-6 жолу депутат, Токмокто горкий кеңештин депутат болуп, эч кандай көмүрөнү же эч кандай тиешеси жокту койду эле, мына иштей албай коюп, мына быйыл жаман жыйынтык менен чыкты. Деген кышка даярдык болгон жок. Көмүрдү атайын эми баягы даярдаш керек. Жолдор уруш керек, свет алыш керек, анан тиги ал жерде бышкан жерин казыш керек. Бышкан жерин баягы үстүн баягы топурактарын баарын алып, ошо тиги көмүрдү раштап даярдап коюш керек. А даярдап болгон жок, ошончу ошо негизинде көп ошо жерде катачылык болду, кемчиликтер болду. Ошо негизинде Сапаресак ошо жерден түздөн-түз ордунда ошо генеральный директор кыргыз көмүрдү иштен алып салды. Эми азыр ишкана азыр башы жок отурат. Эми мен деле сунуш кылгам, эмне дегенде биринчиден бул мамлекеттик ишкана кыргыз көмүр иштебейт. Эмне үчүн? Эмне дегенде баягы мамлекеттик менчик болгондон кийин ал жерде өзүнчө баягы эч ким кайдагер карабайт, анчы жакшы иштебейт. Ошо негизинде мен ойлодум, бул мамлекеттик ишкана кыргыз көмүрдү жоюп, анын ордуна ачык акционерный көмүр Кара алтын деп койгула. Кара алтын деп ошо жаңы баягы акционерный коом. Ошо жерде ошо тиги учредительдерди ошо жерде иштеп аткан ишканалардын баягы кабакта иштеп аткан ишканалардын ошо жетекчилери учредитель болуп кирип, ошо жерде жакшылап иштетсе болмок. Но тиле каршы андай болуп атат. Эмне дегенде ошо кабакта иштеп аткан башка
менчик ишканалмен салыштырсаңызчы, эми жер менен аспан болот атпайбы? Буга чейин 2011-2012 жылдары дагы бир ушундай маселе көтөрүлүп чыккан. Эмне үчүн өзүбүздө көмүр болуп туруп, Казакстандын көмүрүн сатып алабыз деп азыр биз айткандай. Бирок ага дагы жооп болгон. Анткени казактардын көмүрү сапаты жагынан биздикине караганда, кара кечеден алынып келип аткан көмүргө карагандан мыкты деп, жакшы деп. Сапаты жагынан казактардыкы жакшы болобу биздикинен? Мен сизге бул толугу түшүндүрүп берейин. Эми чындыгын эмне үчүн чындыгын айтайын менчи. Эмне дегенде мынагу эгемендик алгандан бери, 25 жылдан бери ошо энергия тармакта иштеп аткан жетекчилер, өкмөттө иштеп аткан жетекчилер Казакстандын көмүрүн алган кызыктар. Эмне үчүн? Не дегенде ошо берде көбүнчө ортомчул компаниялар көмүр ташап келет. Ошо өздүк баасы, ошо тиги мына Шабаркүлдү айтайын. Шабаркүлдү көбүнчө Шабаркүл келип атат. ТЭЦке дагы мына тиги мынагу жөнөкөй жарандарга сатылып атат. Шабаркүл. Жок, азыр жөнөкөй жарандарга келбей калды. Эми ал келет азыр. Мен сизге айтып береминчи. Эгер ачылса. Не дегенде мындай болуп атпайбы? Ошо ордунда Шабаркүл баягы өндүрүп аткан, көмүр өндүрүп аткан жерде 10-12 доллар турат. Темир жол менен аркылуу алып келсек, Луговойго, чек-арага 10-12 доллар. И тиги Луговойдон тиги Казакстан чек-ара биз баа тиги ТЭЦке алып келгенде дагы 10-12 доллар. Жалпы ошо көмүрдүн баасы, мына акыркы 4 жыл, 5 жылдын ичинде айтып атам, 36 доллар 1 тонна. А биз бүгүнкү күндө, мына мурдагы жылы 56 доллардан алдык. Былтыр 53 доллардан алдык 1 тоннасын. А быйыл да 53 доллардан алып атабыз. Не дегенде айырмасы ар бир тоннадан 16-дан 18 доллар айырма болот атпайбы? Ошон үчүн бул баягы биздин Кыргызстандын көмүрүн алганга кызыктар эмес. Не дегенде мынагу миллиард сомдор чөнтүккө түшүп атат. Баягы чоң бийик даражада турган мамлекеттик кызматкерлердин чөтөн түздөн түшүп атат. Анан да айтып коюп турган нерсе мына тиги 53 доллар деген бул баягы мына быйылкын айтайын. Былтыркы менен быйылкы тиги 3599 сом болот. 3600 сом болот. Түзүп атат ТЭЦке. Мен ТЭЦке айтып атам. Кара кечеден тиги кабактан бул 1 тоннасы 3050 сомдон келип атат. Арзан келип атат. Ошонун негизинде эми берде айтып коюш керек, бир дегенде баягы кубаттуулугу кара кече мененки Казакстандыкы битке бийгире, но эмени карап көрсөк, баазын салыштырып көрсөк, биздики арзан болот атпайбы? Арзан. Андан кийин дагы мынагу өзүңөр жакшы билесиңер, мына 3 жылдан бери ТЭЦ Бишкек модернизация болду. 3 жылдан бери модернизация болуп, мынагу 15 августта толугу менен 2 булочный казандар ишке киргизилди. Ошо 2 булочный жана кытайлыктар салганбы? Кытайлыктар Тивеге салган, но августта бүттү. Ошо кубаттуулугу ар бирөөнүн 150 мегаватт. 2 баягы булочный казандын кубаттуулугу 300 мегаватт. Ошо 2 казан атайын кара кечеден кабактан келген көмүрдү жакканга ылайыштырган. Түшүндү атпайбы? Ошол жерде эми да айтып коюп турам, эмне үчүн биздин Кыргызстандын көмүрү, эмне үчүн Казакстандын көмүрүнө караганда баягы сапаты жагынан айырмасы бар. Сапаты бирке төмөнүрөөк, баасы арзан болуп атат, почти 600 сомго арзан болуп атат. Биринчи жагын, экинчи жагын мына жаңы казанда, эски казандарда 1 киловатт саат өндүрүш үчүн 430 грамм көмүр жагыш керек эле. Азыркы мына жаңы казанга азыр 340 грамм көмүр жагылат 1 киловатт саат электринен. Ошо негизинде бу жерде эмне үчүн Кыргызстандын баягы көмүрү эң ыңгайлуу, эң баягы пайдалуу болот эмне дегенде, биринчи жагынан арзан, экинчи жагынан баягы расход. Казандар да ошого ылайыктап салынган экен. Казандар да ошо атайын ылайыктап салынган. Ошо казандар бул эми баягы бул эски казандар уже 50 жыл иштеп койду, 50 жылдан ашык иштеп койду. Бул эми баягы мына быйыл августта берилди. Эмеси баягы кетирип аткан көмүрдүн көлөмү азыраак. 430 грамм
а берде 340 грамм. Ошо ар бир киловаттта 90 граммдан уже үнөмдөзөк болот. Каракеченин көмүрүн, кабактын көмүрүн ошол жерде Кыргызстандын түндүк аймакта өндүрүп аткан көмүрдүн ошо тиги ошо кубаттуулугу жагынан, базы арзан жагынан, анан тиги расход да аз болуп атат. Ошо негизинде биздин көмүр эң бир тетиске эң бир ылайыктуу болуп атат. Керек дагы керектүү. Эмне дегенде эми бул дагы айтсак, биринчиден айтып кетти. Экинчи жагынан тиги ошо жумгал нели, нарын нели иш менен камсыз болуп атпайбы? Налогдор баягы республиканский бюджетке түшүп атат. Местный ошо жергиликтүү бюджетке түшүп атат. Анан дагы көп миң деген шопурлар өзүнүн машиналары менен ошо Каракечеден балыкчыга ташып алып келип атат. Жумушчу орундар да. Ошо алар айлык алып атат, жумуш болуп атат, солярка күйгүзүп атат, баягы жабдууларды алып атат. Анан тиги балыкчыдан түз Бишкекке баягы темир жол вагондор менен алып келип түшүрүп атат. Бияда темир жолдагы бияда өзүнүн баягы чоң эметиги акча каражаттарды алып атат. Ошо бул жерде мындай карап көрсөк, толугу менен эми биздин көмүрдү өндүрүшкө бул биз муктажбыз. Дагы эң эле кызык суроо жаралып атат. Сиз өзүңүз отун энергетика боюнча көз карандысыз эксперт, ошондой эле кесипкөй адис катары сиздин программаңыз бар экен. Биздин Кыргызстандын көмүрүн Кыргызстанга эле жакканга өкмөттө жок дедиңиз. Мүмкүн болсо ошол программаңызды балким кыскача айтып берерсиз. Эмне кылыш керек Кыргызстандын көмүрүн сырттан сатып келбей, өзүнүкүн өзүнө жумшаш үчүн? Эми мындай да, эми программа эң негизги бул ошо Кыргызстанда жылына 2 миллион 500 миң тонна көмүр жагылат. Не дегенде ошол жерде ошо программа, ошо стратегия экиге бөлүнгөн. Биринчи жагы бул түштүк аймактары менен кантип тиги көмүр менен камсыз кылыш керек, и түштүк аймак менен түндүк аймактар. Эми бу жерде бул болуп атпайбы, бул безде көбүнчө бу жерде түндүк аймакта бул көбүнчө бул кабак көмүр өнөр жай. Түштүктө бул таш көмүр, кызыл кияк, көк жаңак, сулуктар. Түштүк эми мындай да, эми өзүңүздөр эле ошо көмүр өнөр жай ошо тиги мындай өз үчүн ошо баягы көлөмдү чыгарыш үчүн не дегенде ошо баягы ошо көмүрдү сатып алып турган ишканалар керек. Ошо баягы пайдаланып турган баягы жөнөкөй жарандар керек. Ошо негизинде айтып атпаймынбы, 2,5 миллион тонна. Ошо биз жакынкы бир 3 жыл 4 жылда биз ошого деңгээлге чыгаш керекпиз бардыкты. Бардык ошо тиги ишканаларды иштетип, ошолорго эң бир мындай ыңгайлуу шарттар түзүп берип, эмне дегенде бул мындай да баягы тиги налог мындай болуп атпайбы, азыр тиги көмүр казылып электечи налог төлөнүп атат. Көмүр сатылып электе көмүр тиги налог төлөнүп атат. Мен сунушум бул мурун деле ошондой эле. Мен баягы башка бир Америка ачкан жокмун. Эмне дегенде баягы көмүр сатылып бүткөндөн кийин, буюм сатып бүткөндөн кийин ошондо НДС төлөчү. Азыр бүгүн өндүрүп аткан мезгилинде көбүнчө налог төлөнүп атат. Бул туура эмес. Не дегенде баягы кийинкилер тиги складка иштеп калышы мүмкүн. Складка иштеп калгандан адан уже ал буюм сатылып элек. Көмүр сатылып элек. Адан уже баягы налогу болсо келип алып туруп тиги налогду алып атат. Ал туура эмес. Не дегенде баягы илгерки заманда, тайыз убагында реализация деп койчу. Саткандан кийин, сизге акча каражат түшкөндөн кийин ошол жерден налог төлөнчү эле. Соцфондко да, подоход налогдагы жөнөк НДС төлөнчү. Азыркы андай болуп атат. Анан кийин мындай да. Бул биринчиси экен. Анан кийин мындай да. Ошо тиги мен айтып атам, ошо көмүр өнөр жайды өндүрүш үчүн биринчиден ошо тиги ар бир шаарда, ар бир райондо жылуу станция куруш керекпиз. Жылуу станция. Не дегенде мындай да, многу көмүрдү казып атканда, көмүрдү өндүрүп атканда, эми жалпы көбүнчө 70% бул майда көмүр. 30% баягы тиги чоң ири көмүр десек. Ошо негизинде көбүнчө бу жерде кыйынчылык эмне болот? Ошо 70% көлөмү, өндүрүп аткан көмүрү ошо майда болуп, ошол жерде баягы сата албайт.
чыгашага учурап. Чыгашага учурашып калат. Ошо негизинде бул баягы жылуулук баягы станция курсак, ошо майда көмүр ошо жерде жагылса, ошо жерде баягы көмүрдү жагып станцияда, например, ар бир шаарда, ар бир райондо ошондой бир эме курсак, ошондо бир жагынан жылуулук болот, экинчи жагынан ысык суу, пар болот, анан төртүнчү жагынан электр энергия өндүрүлөт. Ошо негизинде ошо аймактарда азыр Таш көмүр, Кызылкия, Көк Жаңа, Сулукта шаарлар азыр мындай бир шаарлар көп бузулуп кетти да. Не дегенде бул жерде баягы көмүр өнөр жай боюнча бир жагынан өндүрүү, экинчи жагы ошо шаардагы элдерди иш менен камсыз кылуу. Не дегенде бул жерде көп маселе чечилип атпайбы? Саясий маселе чечилип атат. Не дегенде ошону Кызылкия, ошо тиги Таш көмүр, ошол эле тиги эми Сулукта, не дегенде ошо тиги Тажикстан менен Өзбекстан менен чек арада жайгашкан. Ошол жерде баягы элдер иш менен камсыз болуп, ошол жерде экинчи жагынан биздин чек аралар бекемдейт эле. Аякта элдер жашап, ошол жерде иштеп, ошол жерде тиги акча каражат алып, ошол жерде тиги башка Россияга кетмек эмес. Бул жерде көп маселе чечилип атат да. Бу жерде бир жалпы тиги көмүр камсыз кылуу бир жагынан, экинчи жагынан бул толугу менен баягы социалдык жагдайларды, не дегенде элдер иш менен камсыз болот, налогдор түшөт. Ошол жерде тиги баягы чек аралар бекемделет. Ошо бу жерде жалпы мындай чоң саясий, чоң экономика маселелер баягы немелер чечилип атат. Сиздин программаңыз бул өтө эле чоң долбоор экен анда. Чоң долбоор алчы. Бул программаны сиздин долбооруңуз, эми долбоор деп айтып баштайбыз. Бир жылда ишке ашырууга мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Ал ошо тиги 4-5 жылдын ичинде ашат. Не дегенде бул биринчи жагынан баягы жаңы шахталарды куруш керек. Жаңы баягы карьераларды куруш керек. Ошо тиги аларды баягы өзүнчө проект долбоору бар. Ошол долбоор негизинде иштеп чыгыш керек. Ошо негизинде баарын каражат табыш керек. Жок, буларды куруш үчүн каражаттын деле кереги жок. Анткени менчикке берилип атпайбы? Кара кечеден деле бир далай менчикке берилди го көмүр казган жерлер. Жок, бергенде да менчик болобу? Менчиктер өздөрү акча салып, жок, өздөрү салат. Но алар деле көп өздөрүнүн каражаттары жетишпейт. Не дегенде кредит алыш керек. Но кыргызский, российский фонд деген түзүлүп атат. Ошол акча каражат алса болот. Ошо тиги не дегенде мындай да, ошо көмүр казып, бул көмүрдү казып өндүрүш үчүнчү бир 2-3 жыл керек, жок дегенде. Не дегенде баягы Кудай жердин астына тиги көмүрдү бекитип койгондо. Айткан, аракет кылгыла, мына жерде казып алла тиги, эмне дегенде баягы жердин үстүнө жайгашкан көмүр сапаты жок, ал ийбейт. Баягы канча терең болсо, ошондо сапаты да жакшы болот, ошо тиги баягы тиги эмес дагы тиги кубаттуулугу да жакшы болот. Бардыгы жакшы болот да. Баягы зоны влажность деп коет. Ошо тиги ошолор канча терең жайгашкан болсо, ошончо сапаты жакшы боло берет. Буга чейин 2010-жылы айтылса керек, убактылуу өкмөттүн кишилери бийликке келгенде да айтып келишкен, бизде өндүрүлүп жаткан электр энергия өзүбүздөн өндүрүлгөндүктөн, суу өзүбүздө болгондуктан себестоимость, өзүнүн баасы 8 тыйын менен чыгат экен деп айткан. Сиз дагы айткансыз, ошол учурда айтып турсуз 8 тыйындан деп. Эгер 8 тыйындан болсо, биздики азыр 700 киловаттка чейин 70 тыйын, андан ары 2 сом 16 тыйын, 2 сом 54 тыйын болуп кетип атат. Бул тариф саясатына кандай ойлойсуз? Мындан да арзан болуш керек беле, же мындан да кымбат болуш керек беле электр энергиясы? Эгер 8 тыйын экени чын болсо, өндүрүлгөнү чыккан жерден. Эми чындыгында мынагы 8 тыйын бекерден чыккан эмес, не дегенде ошо биз да эсептеп чыкканбыз. Андан ошо энергетика компаниянын ишканалардын жетекчилери айткан 8 тыйын депчи. Ар бир киловатт саат өндүрүү бул өздүк баасы. Эми сиз да эсептеп чыксаңыз, анда чын эле. Ошондой болот. Эми аз ашып кетсе 12-14 тыйын болот. Мейли 15 тыйын болсун. Эми мындай болот атпайбы? Бу жерде ошо мынагу быйыл 2017-жылы электрондук тариф 10% көтөрүлүш керек эле. Но телек каршы көтөрүлгөн жок. Эмне үчүн көтөрүлгөн? Эмне үчүн көтөрүлүш керек? Эмне дегенде бул баягы 2014-жылы өкмөт
токтом чыгарган. 20 ноябрь 2014 жылы 660 токтом чыгарган. Ошо негизинде ошо тиги тариф саясат кыска мөөнөт тариф иштеп чыгылган 2017 жылга чейин. 2017 4 жылга кыска мөөнөттүк тариф саясат чыгарылган. Ошо жерде жазылган. Ошо ар бир жыл 2015 жылдан баштап 10%ке тариф көтөрүлөт. Ал инфляцияга байланыштуу да, Эми бир жагынан инфляция, бир жагынан тиги ошо тиги баасын көтөрөбүз деген. Баягы өзү баягы эң бир максаты баасын көтөрсөк, ошо ишканаларды, энергетик ишканалардын ушу айтып атпайбы, азыр чыгашы болот, банкрот болот, ошо негизинде ушул тарифти көтөрүп, ошонун баардыгын чыгашалардын баарын жабабыз деп. Ошондо мен каршы чыккам. Не дегенде, ошо азыркы бүгүнкү жыл, бүгүнкү күнү айтып атат, ошо дефицит, ошо ишканалардын жетиштиги, ошо 7-9 миллиард сом деп атат. Мен ошону айткам. Ошо 7-8 миллиард сом жыл сайын урданып тонолуп кетип атат. Биз ошону коррупцияга бөгөт коймоюнча, биз жыл сайын 20-30%ке көтөрсөк дагы, биз эч качан бул энергетикады оңдой албайбыз. Мен деген өзүңүздөр ойлоп көрсөңөр, могу кабыңыз тешик да, каламиштер тешип салган. Анан ошого сиз кантты или шекерди или унду толтурганга аракет кылып атасыз. Сиз толтуруп атасыз, тияктан тешиктен каламиштер ташып кетет. Биринчи эмне болуш керек? Ошо капты теш керек. Каламиштерди жок болуш керек. Тиги темир тордун артына бекитиш керек аларды. Анан кийин толтурсак болот. Ооба, бул жерден дагы бир кызык суроо чыгып атат. Сиз билесиз да, бизден электр энергиясы мамлекеттик болчу башынан эле. Ошону каяктагы ортомчу компаниялар түшүп алып, андан ГЭСтен чыккан электр энергиясын кайра элге болобу же мамлекетке, булар эмне болгон компания, кантип түзүп алышкан муну? Барбы азыр ушундай компаниялар дагы же жок болду эле? Мына бүгүнкү күндө ошондой 16 компания бар. 16 компания. Жөн эле бекер эле жерден акча. Эми аерде мындай да, эми аерде болгон эле бир 4-5 компания бар ичинде. Өзүнүн баягы техник каражаттары бар, өзүнүн подстанциялары бар, өзүнүн линиялары бар. Жок, ал подстанцияларды курган эмес да. Жок, алар курган өздөрү. Өздөрү курган бар 4-5, эми ачык эле айтыш керек. Азыр 4-5 эле экен. 4-5 эле. Калгандары о 2 компания жөн эле подстанцияга отуруп алып, а болгон аерде 2 эле киши. Но биздер экөөбүз ошеке отуруп алсак болот. Сиз директор, мен бухгалтер болуп, мен тиги рубильник жанына отуруп алып туруп, свет рубильник өчүрүп турупчу, анан акча алып келгенде кайта күзгүлөп отурсак болот. Ошондой болот атпайбы? Ошолордун баарын жоюш керек. Булар бекер эле отуруп алып. Эч кимден атасынан да бекер калган эмес да булар. Такыр уя албаган эмелер экен, канча болсо дагы. Ошолорду мен айттым, ошолорду жоюш керек. Ал чистый каламиш да. Сиз айткан келемиштер ошолор болушу мүмкүн. Булар ошолор болушу мүмкүн. Анан эми тиги акчасы көп. Мен мунугу дагы бир көмүр боюнча бир кайрылып кетейин. Эмне дегенде мен былтыр дагы мен ошо былтыр Казакстандан, Шабаркүлдөн 900 000 тонна көмүр алышты. 900 000 тонна көмүр. Ошого мен каршы чыккам. Мен ошо тиги конкурстук комиссиянын мүчөсү болуп, мен өзүнчө 8 жолу өзгөчө ой пикиримди жаздым. Андай болбойт. Мындай кылыш керек деп жаздым. Но тилек каршы эми аерде биз аз болуп калдык. Красов деген баа эксперт бар эле, тиги 24 kg'ден дагы корреспондент бар эле. Юлия Костенко. Үчөөбүз 8 адам туруштук бере албадык. Алар түздөн түз эмеп туруп, эми берген болуп, мен азыркы айтып кеттим, ошо тиги ошону толуктап коеюн. Не дегенде Казакстандан Шабаркүл көмүрдөн биз көмүр сатып алабыз. Сатып атканда ошо ортомчул компания. Ортомчул компания. Ошо Рассвет Компани деген Кыргызстандын резиденти, Кыргызстандын ишканасы ошо жерде түздөн түз мына быйыл 1 миллиард 619 миллион 550 миң сомго 450 000 тонна тез Бишкекке алып келип атат.
Мен сізге айтпадым, ортомчу энергетика боюнча, ортомчу. Тетистен өздөрү болгон эле айда чошот ишканада. Болгон эле 2 киши бар. Директор мен бухгалтер. Анан кийин мен тиги жок, тетистен деле 2 киши барса болот да жерге, ортомчусу жок. Койсо өздөрүнүн. Же бирок атайын коюшпайт. Жок, бу жерде айтып атпайбы. Эмне үчүн силер суроо берип атат да? Депутат эле суроо берип атат. Мен айттым, эмне үчүн силер түздөн түз ава станцияга. Айтам, түздөн түз барып туруп, шабыркын эмне үчүн сата албайсыңар деп. $18, $14-18 арзан түшөт экен. Силер жыл сайын 1 миллиардтан ашык элибизге, жутубузга, мамлекетке зыян келтирип атасыңар. Силер бармаш керек деп айтатам менчи. Бу жерде баягы бийик даражалуу мамлекеттик кызматкерлер үстүндө көзөмөлдүк кылып атат, ошолор жардам берип атат. Ошо негизинде биз аягына чыга албай атабыз. Но мен ойлойм, азыр эми жаңы президент келсе, ошо коррупциямен күрөшөм деп убада берди. Может, ошо бир жылыш болуп кетет. Эми ачыктан ачыкта бердим деп атпайбы? Эми алдап атат. Элди алдап атат, депутаттарды алдап атат. Но мен алдалбайт да, мен билем да. Мен дегенде документтердин баарын карап чыккам. Ошо жерде мынтип жазылган. Ошо Рассвет компания, но былтыр 9 000 тонна поставка кылды. Быйыл 450 000 тонна поставка кылды. Ошо жерде берди айтып атпайбы, алдап атпайбы бизди. Тиги АО станциянын жетекчилери. Бизге 100% предоплата астынан төлөп бергиле деп атат деп мажбурлап атат деп. Мен документтерин көрүп чыктым. Барды. Не дегенде осы Рассвет менен АО акционерлик коом Шабыркүл көмүр деп аталат, ошо Казакстанда. Ортосунда келишмездик көрдүм менчи. Ошо жерде жазылып турат ар бир партияга депчи. Ал партия бул бир эшелон. Бир эшелондун ичинде 45-50 вагон болот. 69-70 тоннага чейин. Ошондо 3,5 миң тонна болот атат. Ошон ашып кетсе 3,5 миң тонна, ашып кетсе 7-8 миллион тонна болот. Түшүнүп атасызбы? Бул бир да кандай болот? Түшүнүп атам. Бул бир да кандай? Абдан чоң акчаны болгону, могу ортомчул компаниянын осы Рассветтин болгону 700 000 сом эле оборотный капиталы бар. Каражаты бар, башка жок. Анан 1 миллион сом поставка кылып атпайбы? Мен айттым жетекчилерге, силер эмне үчүн алдап атасыңар депчи. А силер ошо 8-10 миллион сом жоңупсуз депчи. 8-10 миллион сомду ошо Шабыркүл көмүрүн которуп 50 вагон алып туруп, түшүп туруп, кайта ошо которуп, ошо депчи. Жок, андай эмес. Но мен айттым, дейишмени көрүп атпайм менчи. Мен ошо жерде мына орто эсеп менен тиги эсептеп чыктык. 520 миллион сом ошо эки ошо иштеп аткан ишкананын эмеси кызматкерлери 520 миллион сом пайда көрөт. Бул өтө эле жеткен чеги болуп тур коррупциянын. Ушун менен бизге берилген дагы убакыт соңуна келди. Мен телекөрүүчүлөргө эскерте кетейин. Бүгүн биз Кыргызстан өзүн өзү көмүр менен камсыздай алабы деген темада отун энергетика боюнча көз карандысы эксперт Расул Үмбеталиев менен маектештик. Бизге келип ачык маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен акыркы сиз баягы жалпы айтып коеюн. Толугу менен Кыргызстан өздөрүнүн жарандарын, өздөрүнүн мекемелерин, ишканаларды толугу менен 100% камсыздай болгону коррупцияны мүмкүнчүлүгү бар. Чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү түз эфирдеги программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.